Бүгін 22 июнь. Жалал-Абад, Тел-Тору ат майданы. Мұны қараңыздар. Үйге жүзінгі қоя тұрған темірлер менен мұны жасап қойған. Просто мен өтіп кетіп атып, қарап, өкмөттің ақшасын шерден деле атмабайт еткен деп ойлап, анан тарттым. Себеп мен өткенде 19 күні өткөт өткенде берде көчкөн болчу. Мына жери ыргып чыгып кеткен шамалда. Карасаңар, о темирди үйдөгү элементарный жүзүмгө даже ушундай темир койбойсуң. Берде адамдар отурганда ушундай мынаны карасаңар, чырпыктай кылып эле сындырып, жакка алып түшүп койгон. Нарагы жерде жатат. Бuyagы мына жердеги мындай тосмону крышасын шамал учуруп мына сындырып, ошо жака наркы забор нарагына чейин чыгарып таң учун. Мына шу жердин крышасы. Адамдар отурганда өткөндө берде 5-5 улак болгондо ошондо ушундай болсо эмне болот эле? Мен ойлойм, берде мындай конкретный коррупция бар да. Өкмөт акчаны берип атат, мисалы үчүн президентибиз, мисалы үчүн Камчы Кыдыршаевич коррупция менен күрөшүп атат. Мына Жалал-Абадта берде коррупция однозначно бар. Конкретный коррупция бар. Но карасаңар, шуну областной деңгээлдеги неменин ичинде ушуну кылабы. Эпподромдун ичине. Просто бул үйдөгү жүзүмдөргө кое турган темирлерди коюп койгон. Ито жүзүмгө мындан калыңыраак коюп атат азыр. Аркаларын карагыла муну. Мусор. Берде бир дворник акча алып жеп атышат да. Мен ушинтип ойлойм, ичине. Караңыз нарагын. Тоба кылдым. Жакшы полный алып кеткен эмес. Мерден где-то бир 30 метрдей чыгабы? 30 метрдейин алып кетип туруп, мыяка таштап койгон да шамал. Аркы бетке. Жалал-Абад круговой. Мына эпподром. Эпподромдун эмеси кече шамалда мыяка түшүп калды, үзүү. Карагыз. Мына үзүлүп жатат. Крышалары майрыйып. Кече болгон өкмөт бүгүн жиштирип койсо болот, реакция жок. Мына өкмөт текшергиле кантип курган.